Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'du. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala barınızdan razı olsun. Maşallah bugünkü cemaatni görüp suyunub atabız. Allah'ım razı olsun barınızlardan. Huday Teala ömrünüzlerge bereke versin. İlim alam dep kelgen her bir musulmandan Allah Teala kadırın götürüp beyişte beyiş eylerinden kılgan bolsun. Bismillah. Ötkönki sabagыбызda acılık sabagын kılıp atkanbız. Anan uşul жерге келип токтогон экенбиz. Walau ahrama sabiyyun fa balaga aw abdun fa ataqa fa mada lam yuaddi fardahu деген. Негизи биздин азыркы мезгилде кул ээлөөчүлүк мезгили калбай калды. Бирок эски китептерде бар болгондугу үчүн баягы бул сабагыбызды баштан аягына чейин уккандарга ижазасы жана үзгүлтүксүз болуусу үчүн гана окуп өтүп кетебиз, бирок анча терең кирбейбиз. Эгерде bir жаш бала ихрамга кирген болсо ажылыкка фабалага ихрамга киргенден кийин анан балагатка жетип калды. Эмне себептен жаш бала ихрамга киргенге чейин балагатка жеткенге чейин ихрам кийген болсо анын кылган ажылыгы нафил болот. Себеби ал балагатка жете элек. Демек ага милдеттүү эмес деген сөз. Анын соогу кимге болот? Ата-энесине болот. Эгерде балагатка жете элек балдар ажылык кылган болсо соо ата-энесине болот. Өзүнө сооп болойн десе ал соопко муктаж эмес, ал таза. Ошого walau ahrama sabiyyun bir жаш бала балагатка жете элек мезгилде ихрамга кирген болсо фа балага андан кийин балагатка жетти. Эми балагатка жеткенден кийин ага ажылык не болуп калат? Парыз болуп калат. А ниетти балагатка жете элек мезгилде кылып калды. Şun meselesi. Av abdun fa'ataqa. Je olsa bir kul, al kul negizi özünün kojoyuna hizmet kılış gerek. Aga acılık parız emes. Hem şunday zaman bolgan bir mezgillerde. Giyin ошол kul eelөөчүлүк zamanı jokko чыккан. Anan gede uğup kalıp atabızda musulmanдар деле ошол kul azat kılsa anan kul dep жүрө берип ошол musulmanдар деле ошо кул eelөөчүлүк заманды колдоп келген. Анан кийин муну америкалыктар келип жок кылды. Силер мына капырлар жаман дейсиңер, бирок кулчулукту жок кылды го. Эми бул адамдардын мүлкү болуп эсептелинген, адамдардын мүлкү болгон нерсени шарият жокко чыгарбайт. Бирок исламчалык кул азат кылууга үндөгөн дин жок. Эмне? Bir turames iş kılsan kul azat kıl. En çoğun kaffarat. Senin bir iştiraf kılıp koya turgan bolsaң, bol kul azat kıl. Munda kılgan kul azat kılgan mı bol jana ийгиликке жетет деп отуруп, kuldardı azat boluусуна İslam çoğun salым koşkan. Emne sebepten tıyı salgan emez dese, bul adamdardын mülkü. Azı gelip öyle paygambarыбыз kimdin 2 maşinesi ola turgan bolsa, 1 maşinesi aram dep koysa adamdarga zulüm bolup kalat da, turab. Al mezgilde ошондой болгон. Mülk bolup eseptelgендиктен şeriat anı birönün hukukun jokko çıkargan emez. Al emi tigi Amerikada şunday meseleler gelse alar özlörün oylogon. Emne özlörün oylogon? Sebebi Osman imperiyası musulmanдар bolup turganda alar al öyle daroo ayalı күн erkekleri kul bolup kete bergen. Kayra musulmanдар gelip da başka problem olmasın da oşon birinci oşon ушул өкүмдү жокко чыгарган жакшы болду. Экинчиси мусулмандарды мамлекет башкаруу башка нерсеге киришип өтүү салды. Ошо эки нерсе. Кеттик. Ау абдун фаатака. Bir кул ихрамга кирди да андан кийин кожоюн аны азатка чыгарды. Болду сен азатсың деди. Лам юадди фардаху. Алар не парыз болуп эсептелмейт кылган амалдар. ولو جدد الصبي إحرامه للفرض صح للعبد. Şunday abal bolot ekende. Kul ihramga girgenden keyin kojoyuna bir iman geldi. Şu sen musulmançılık din menen bolup kaldın. Şu bari azat deyiptir de. Degenden keyin oşol jana ihram giygen ihram menen barıp acılığın kıla turgan bolsa acılığı farzdan ötpey kalat. Emne sebepten kul azat bolsa, azat болгондон кийин аны парыз болуп калат да мойнуна. Байса, бирок мойнуна бай илимде качан бай болгондо эле азат болгон кул парыз аткарыш керек болчу. Ошондо
Ошол бойдон аткарып ийген болсо, экөөнүн тең парздан өтпөйт. Башкача айтканда экөөнүн тең амалы эмне болуп калат? Нафил болуп калат. Эми вала уджаддада сабию ихрамаху лил фард саха дейт. Эми жаш бала ихрамды кийди, бисмилла деп, ажылыкка баратып, балагатка жетти. Бирок ихрамга кирген мезгили балагатка жете элек мезгилде болчу. Жаддада ихрамы. Ихрамды кайра жаңылап ийсе, фарздан өтөт дейт. Ал дегенде Арафатка тура элек мезгилде ихрамды жаңылап ийиш керек. Арафатка турганда Арафат бүткөндөн кийин ажылык бүтүп калат. Демек Арафатка чейин жаш бала балагатка жеткенде ихрамын жаңылап ийсе, ал фарздан өтөт. Ал эми абд, кул жаңыласа деле өтпөйт дейт. Себеби бул боюнча талаштар кеңири. Себеби эмнеге десе, жаш бала мурда ажылык кылууга чакырык болгон эмес, ага буйрук болгон эмес. Демек балагатка жеткенде ага милдеттүү болду. Анын ихрамын жаңыласа болду дейт. Ал эми кул дейт, ал балагатка жеткен болчу дейт да. Болгон аны кулчулук гана кармап турган, анын ихрамын жаңыласа дагы парыздан өтпөйт дейт. Бул боюнча талаштар көп. Негизи буга кирбей эле коебуз. Бизде кулдар жок болгондуктан. Анын менен көп неме кылыштын, убактыбызды кетириштин кереги жок. Андан кийинки имам Садр Шария рахимахуллаху таала эң негизги бапка кирди. Ажылыктагы эң негизги бап бул эмне? Фардул ихрам. Фардуху ал-ихрам. Башкача айтканда, ажылыктын парыздарына кирди. Мына азыр ажыларыбыз аттанып, ажылыкка биринчиси барып, Мадинада Ухуд тоосун зыярат кылып, ажылыктын киришүүлөрүн баштады. Себеби биринчи ажылыкка аттангандар Мадинага барып конуштур. Оштончу Мадинага барып пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям зыярат кылгандан кийин, демек мнеси ошодеги тарихи орундарды зыярат кылат. Ухуд тоосун, аердеги шухадаларды зыярат кылат. Ошо биринчиси башталды. Эми ушул ажылыктын парызы, негизги парызы 3 парызы бар. Ушул 3 парыз аткарылбай кала турган болсо, ошо адамдын ажысы болбой калат. Кийинки жыл барыш керек болот. Ошон үчүн ажыга баргандар ушуга терең көңүл буруш керек. Биринчиси ал-ихрам. Жанагы ак кепинди кийиш керек. Анан ниет кылыныш керек ажылыкка. Мен ажылык кылууга ниет кылдым деп, анан талбияны айтып, ихрамга кириш керек. Бул ихрам болбосо, ихрам дегенде бая кийим эле эмес, ниет да максат кылынат. Ажылыкка ниет кылыныш керек. Ал кайсы жерден болот десе, жанагы өзү чектелген чектен Зулхулейфа, Яламлам, Зата Ирк деген атайын миқаттар бар. Ошол миқаттан өтпөстөн туруп ниетин кылыш керек болот. Демек ал-ихрам биринчи парызы. Ихрамда бизде көбүнчөсү жанагы ак кепинге окшогонду кийип атабыз, астына бирөө байланат, үстүнө бирөө жабылат. Анан бизде тигилүү кийим кийбесин деген адамдарга сиңип калган бир түшүнүк бар. Анан көрүп эле мага суроолор келип баштайт. Баягы ихрам токулган да тигилип турат. Анда токулганын эсине албай, жана бүктөп туруп акырын тиккен жерин карайт, эмне тигилүү экен. Өзү тигилүү болуп турбайбы ал? Өзү токулуп турат. Чекесин көргөзөт да, тигилүү экен. Ихрамга кирген мезгилде тигилүү кийим кийбеш керек деген кандай болуп калды ошондо дейт. Бирөө бут кийимин көргөзөт да. Мына бут кийимде тигүү бар экен. Тапчкада. Кандай болот деп. Пайгамбарыбыз мезгилинде куйма тапчка кийген эмес го, пайгамбарыбыз эле тикмени кийген го. Демек, бут маселесинде бизде ихрамга киргенде жанагы Каабул хаж дейт, жанагы буттун нол жериндеги сөөк ушул жер эле ачык болсо болду, жарай берет. Ага тигилүү болобу, ал кожаданбы, ал жиги пластиктенби боло берет. Бут маселесинде тигилген нерсе эсепке алынбайт. Биринчи эреже. Экинчи эреже жанагы үстүнө жамынып, анын астына байлай турган ихрам тигилүү экен го десе, ооба тигилүү. Пайгамбарыбыз мезгилинде деле ошондой болгон. Бирок шариятыбыздагы ихрамга киргенде тигилүү кийим кийбесин деген талап шарт багы дене мүчөгө бычылынып тигилген кийим болуш керек. Мондой болбош керек. Бу эки бутту сала турган нерсе болбош керек. Ал эми мындай машинкада тигилген нерсе, анын зыяны жок. Демек, эреже ихрамда тигилүү кийим кийбесин деген шарты денеге бычылып тигилген кийим кийбеш керек.
топу башка бычылынган, шым бутка бычылынган, көйнөк денеге колго бычылынган. Биздин алымдарыбыз айтат, эгерде бир адамдын жана ихрам болбой калды, тигилүү кийим кийбеш керек дейт. Муну кийим менен барып алган, бирок Меккеге ихрамсыз киргенге болбойт. Футболкасын астына байлап, шымын жолуна салып алса ихрам боло берет. Себеби футболка о ылы жагына байласа, мен чапан дейlik да, футболка болсо ачылып калып атат. Ол жобай футболка менен байласа болот экен деп жүрбөсүң. Баягы ауратты жаба тургандай, бирок мындай болсо, себеби эмне? Футболка бут жака ченелип тигилген эмес. Демек, футболканы астына байлап, шымдын үстүнө байлап койсо болот. Демек, тигилген деген нерсе биринчи шарты бул эмне? Адамдын мүчөсүнө карап тигилбеген болуш керек. Анан ошону кийип туруп, анан лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак лаббайк деп талбияны айткандан ихрамга кирет, буну парыз болду. Шарты жана мийкаттан кийиш керек, ниет кылыш керек, анан жанагы нерсени кийиш керек. Анан ушул ихрам кийилгенде бул бизге кыяматты эскертет. Аллахтан астына мен мына кепиним менен даяр болуп келем, лаббайк Аллахумма лаббайк. Эй Аллахым, сен бардык буйругуңа мен дайыммын мына. Мен дайыммын мына шу. Мен өсөм деле ушул менен эле көмүлөт деген чакырык менен лаббайканы айтып барылат. Эми ошол пайгамбарыбыздын шариаты менен, Аллах Тааланын буйругу менен милдет кылынган ихрам бизге кыяматты эскертиш керек. Жана Абчукур устазым, Аллах Таала өмүрүн узун кылсын, 2010-жылы жанагы шейттерге жаназа окуурда bir söz aytқан, ошо кепиндин чөнтөгү жок деген. Мына бардык ойлоп атат, бул кепинде чөнтөк жок. Акча топтогондор, ал ошо кепинин да чөнтөгү жок, акчаңды алып кете албайсың деген ошо жерде сүйлөнгөн. Ошондон кийин канча деген даватчы ошону колдонуп жүрдү. Кепинин чөнтөгү жок. Эмне себептен чөнтөгү жок деп айтылып атат? Себеби сага акыретте эскертиш керек сенин ихрамың. Анан ошону кийгенде, азыр бир умрага барганда, ажылыкка барганда адамдарды көрүп калып атабыз да. Кадимкидей денеге ылайык кылып тигип, анан замокторду кадап, анан ихрам кийгенде кыйналасың да, биягынан түшөт, аягынан түшөт, нерлерине кнопкаларды коюп, антип шарт түзгөн болбойт. Макрух болот. Мүмкүн тахримге чейин жакын болот. Мүмкүн фасадка чейин болот. Себеби бузукулукка чейин, себеби уже денеге даяндап атат. Асты ягын юбкага окшотуп, резинка кадап, мынтип кийип туруп, резинканы тартып коет экен. Юбка. Үстүнө тиги ихрам жаптып, кнопкалар бар экен, тырс дедирип коет экен, түшпөй жүрөт. Жок. Ажылыкта ошол ихрам менен кыйналышың керек ошо. Ошол сенин ажылыгың. Биягын оңдо, эми аксакалдар кыла албайт экен, бардыгыбыз кыла албайт ошо. Бардык эле адамдар кыла албайт, ошо кыйналсын. Ихрам байласын, өзүнө баягы кыяматтын белгисин көргөзсүн. Ошон үчүн жана аппак болуп, кийинип, мынтип 2-3 акчасы барлар бар да, 2-3төн ихрамды салып алып, бир аз кирдегенде ыргатып кайра жок. Ошол сенин кордуң ошол жерде көрүнсүн, кир болсун, чаң болсун, ажылыкта көрөсүңөр. Бардык кор болгон немелери кирдеген аппак ихрамдар. Ошол ажылыктын немесин бизге көргөзүп атат. Демек, ихрамдын шарттарын кыскача айттык. Азыр махзуратул ихрам, ихрамдын кийген абалда эмнелерди кылбаш керек, алар дагы келет. Мен учкай айтып койдум. Демек, биринчи парызы ихрам экен. Мийкаттан ажылыкка ниет кылып кириш керек. Экинчи фарз вукуф би Арафа. Арафатта туруу бул дагы парыз. Кимде ким ажылык мезгилинде Арафатта турбай калса, адашып кеттиби, билбей калдыбы, унутуп калдыбы, Арафат тоосуна же болсо Арафат өрөөнүнө барбай калдыбы, анын ажылык эмес. Кийинки жылы кайра ажыга барышы керек. Бул рукнул акбар дейт. Башкача айтканда эң чоң парызы. Канча-мынчаларды төпө сой бир нерсе кылып бул болбойт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал-хаджу Арафа деген. Ажылык бул Арафа. Арафага турдуңбу, ажы калгандарын эптеп кийиндеги парыздары бар, бир нерсе кылып ийсек болот. Эми Арафа дегенде Меккеде ушундай бир жер бар, ал жердин аты Арафа. Кээ бир адамдар айтат, Арафада бир тоо бар экен, ошо тоого барып туруш керек экен Арафатта да. Жок, ал тоого баруу милдеттүү эмес. Ал тоонун аты Жабалу Рахма деп коет, Рахмат тоосу. Болгону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төөсү менен барып ошол тоонун жанында турган экен. Бирок үстүнө чыккан эмес.
Azыр биздин адамдар üstüne çıkıp ketти atan. Umraga barsa деле, ажыга барса делечи. Эми ажылыкта көбүнчөсү адамдар жетпей калып атат. Себеби биздин Кыргызстанга бөлүнгөн Арафаттын бөлүгү жылга биз жерге барып жатабыз, эми жакын Орто Азия биз жерге жатабыз, Кавказ болуп. Жабалу Рахма алысыраак болот кыргыздарга. Ошол жерден атайын бар ушу тоонун үстүнө чыкпасак ажылык болбойт экен деген дагы түшүнүк бар. Анын түшүнүгү жок. Арафат деген bir өрөөн. Ошонун ортосунда bir тоо бар, анын аты Жабалу Рахма. Болду, бүттү. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошо Жабал Рахманын жанына барып турса болду. Болбосо Арафатта турса болду, ажылык болот. Эми ажылыкты Арафат дедик, биздин Кыргызстанга бөлүнгөн чек аранын ичинде жаттыңбы, болуп парыз аткарды. Тоого баруу милдеттүү эмес дедик. Эми Арафатта bir чоң көйгөй бар. Tuvalet көйгөйү. Ал жерге bir чек адамдарга берилет, ал жерге бул жагына 5, бул жагына 5, 10 туалет бар, ошол жерге 30 000 адамды чек коюп койгон. Ошон үчүн Арафат мезгилинде ажылыгым жакшы болсун десең, туалетти азыраак барыш үчүн тамакты азыраак жеш керек. Анан кичине суу алып коюш керек. Жанагы дарат алганга баклажка менен бар дарат алына берет. Биздин кыргыздарды качан туалетте очередте турган болот. Башканы көрбөйсүң, биздикилер туалет очередте да. Bir очеред, bir туалетке болгон очеред кээде 30-50 чейин кетет. Арафат күн дегендер ушундай берекелүү күн, ал күндө ибадат кылып, дуа кылып калыш керек. Кеттик. Демек, укуфул Арафа, Арафатта туруу ажылыктын эң негизги парызы. Эми bir адам уктап калды ажылыкта. Барганда пешинге жакын калды. Өзү Арафаттын убактысы пешинин убактысынан кийин башталат, күн батканга чейин. Анан эртең мененки багымдат нахр күнүнүн багымдатына чейин. Уктап калды бирөөчү. Эртеси болуп кетти, бир жерде адашып бар. Эмне болду десе, Арафаттын ичинде эле турган болсо ажылык калды. Анан бизде Кудайым сактасын, жанагындай комага түшүп калгандар болот. Биздин Кыргызстандан андай боло элек. Бирок мен ошол жерде жүргөндө көп учурлар болду. Анан мен муфтияттын өкүлү болуп, медицина боюнча өкүлү мен болчумун. Ал жакта ошол врачтарды карап, врачтарга лицензия алып, ошол жерде иштеген кыргызстандык врачтарга медпункт ачып, дарыларды дайындоо, бирөөлөр ооруп калса, өлүп калса, Кудайым сактасын, ошолордун баардыгы менин моюнумда эле. Ошондо биз көп көрдүк да. Комага түшүп калгандарды скорый менен апарып, Саудия мамлекет Арафатты айландырып, кайра апарып коет. Комада. Ажыга келгенде, бул жактан барган, ден соолугу начар болгондон кийин комага түшүп калгандан кийин, анан апарып Арафатка тургузуп коет. Ажылык ажы болду, болду. Уктап каласыңбы, эсиң ооп калабы, ошо Арафатка эле барып туруп койсоң болду, сенин ажылыгың ажы болуп эсептелет. Убакыты канча десе, Баъда завалдан пешин намазынан шам күн батканга чейин туруу важип. Важип. Ал эми 1 мүнөт турсаң деле парыздан кутулдуң. Ошон үчүн Аллах Таала пайгамбарыбыз айтканда эмне? Ошол имам менен кошо Арафаттан чыгып кетүү, башкача айтканда шамдан кийин пайгамбарыбыз кеткен, сахабалар аркасынан кеткен, ошондой болуп күн шамдын убактысы болгондон кийин Арафаттан чыгып кетүү бул важип амал болот. Эгерде бир эртерээк чыгып кетсе, койсо милдети болот. Себеби эмнеге? Важипти аткарып бар. Важип качан? Шам убактысына чейин, башкача күн батканга чейин туруш керек болот. Дагы эмне маселе бар Арафатка байланыштуу? Бирөө адашып кетип, кокустан daaraтканан айтып атып, мен айтам деп унутуп калыпмын. Бирөө daaraтканан караган боюнча, ал жакта мындай эле чек-аралар жок да, мындай эле ачык эле. Анан стрелкаларды коюп койгон, могул жер Арафаттын башталынышы, ол жерге Арафаттын бүтүшү деп. Bir кадам нары таштасаң, болду, ажылыгың ажы эмес. Кокустан чыгып кеттиң. Же болсо келбей калдың. Могул жерде белги турат, эмнеде жата бердиң, ушул жерде Арафат экен деп. Ажылыгың өтпөй калат. Адашып кетип, Арафатка барбай калса дагы эмне? Ажылыгы болбой калат. Негизги парызы вукуф бе Арафа. Арафатка байланыштуу дагы эмне маселе бар? Аллахумма салли ала Мухаммад. Бирөө вертолет менен келип, үстүндө Арафатка туруп,
uçup ketse dele bol acılığı acılık boluverit. Vetur etmeyen asmandadır midi uçup durup ele Arafat'ın çegerasından girip çiğip ketse anın dele acılığı acı bolat. Sebebi oşol Arafat örüğününde kança vakt bolsa dele oşonun ne esep boluverit. Oşoğum Şeyh Ali Karim ne vukuf bi Arafa, Arafat'ta turu degen ay huduru biha, oşol jerde bolusu walau sa'atan. Geçine vakt bolsa da, saada Arap dilinde aytlarda 1 minut tursaң da boldu. Min zawali Arafa ila tulu' fajrın nahr. Min zawali Arafa. Oşo Arafat gündün peşininden giyin duruşun gerek. Peşinge çeyin turup ketip kalsaң acılığın acı emes. Arafat'ın vaktısı peşinden giyin başlanat. Peşinde azan aytkandan keyin 1 minut turup çiğip ketseň de acılığın acı boldu. Azan aytkanga çeyin çiğip ketip kalsaң acılığın acı emes. Aşoğum ne dedi? Min zawali Arafa. Arafat gününün peşindin zavalından giyin. İla tulu'i fecrin nahr. Ertesi günün bağımdatına çeyin. Tünü menen ha. Emne şartı menen ihram menen boş gerek. Birinci ihramda aytdı ihram menen girgen boş gerek. Andan keyin 3-cü parzı tawafı ziyara. Bul hacılıktagı en negizgi tawaf. Bu tavaftın atları көп. Tavafı ziyara, tavafı rukun, tavafı hac. Tavaf degen nerse janağı Kaabany 7 jolu aylanyp ol tavaf bolat. Tawafa yatufu tawafa 7 jolu aylanış gerek. Şol 7 jolu aylanyp tawaf dep aytılат. Bирок анын 4-өсү парыз. 3-өсү важип. Şariatты караңыз да, subhanallah. Biri 4 jolu tavaf kılıp durup daharatı kısıp kalıp çıkıp ketdi de oşol boydan kayra gir albay kaldı değil. Farz atkardısa atkardı. 4-ünü atkargan bolsa boldu. 3-ösüne koy soyup bir nese kılıp kuturup yedi. Emne sebepten 4-ösü farz, 3-ösü vacip boldu dese şariatımızda bir ereje var. Al-aktharu hukmul kul degen. Köpçülüğü bardığının hükmünü alat degen. Jeti o da bizde. Demek 4-ösün kılsaң, buyakta 3-ö kaldı. Köpçülüğün tavafın kıldың degen söz. Köpçülüğün kılgandığın, bardığın kılganda hüküm alınat. Bирок ne kılış gerek? Mınavu 3-önü biröle kılış gerek. Koysa kılış gerek bolat. Demek tavaf şunday. Tavaftı teskeri aylansam ne olur? Biz saatin karşısına aylanabız ha? Teskeri aylansa da tavafta aylandı orası bizden. Başın ıldığı kılıp bütün jogorı kılıp aylansa da aylandı eseptirinez. Kolu menen bastırıp vereç. Bирок sünneti şu saatin karşısına. Saat mınday aylanabı, biz mınday aylanabız. Oң жак menen aylanabız mınday. Demek ukuf tawaf-ı ziyara bul parz bolat, bul en akırında bolat. Birinci Arafat'a varlat, Arafat'tan Muzdalifaga gelinet, Muzdalifadan taş atkan, ana Minaga gelinet, Minadan taş atıp bir bütkönden keyin birinci günü çoğ şeytan aytkan azı gelebiz. Anan keyin tawaf-ı ziyara. Tawaf-ı ziyara parız adamdardın ömürü ötküçöğünün moyundan sakıt bolbaydı. Biro bardığını atkarıp durup tawaf-ı ziyara kıl elekte bir nese ol uçup geliverdi. Bir deputatlar bolğon ошондой. Бару acılıkka bargan, emi başlaganda men kayra ketişim gerek eкен деп kete berdi. Ошондой болуp kalıp bardıq amaldарды atkарып turup, no akırkı tawaf kalıp ketip kalsa, acılığı bütpöstön tutadi ömürün akırına çeyin. Barıp bir günü barıp tawaf kılsa farzdan kutulunat, ana daha bir problem var. O tawaf ziyaranı bütpösö ayalına jakındık kıla albaydı. Bizde iki halal ihramdan çıkın iki yol var. Birincisi şeytanga taşta atkandan keyin Bismillah Akbar dep boldu ihramды çeçesin, çaştı aldırasın. İkinci tahlil var. Bunu tawaftan keyin ana ayalına jakın kılasın. Al gelebese öldü. Eger ayalına jakındık kılıp koysaň da ştraf төлөш керек bolat, bирок acılık kılıp ketsek bolat. Demek tawaf-ı ziyara en negizgi parzlardan. Eger de tawaf-ı ziyaranı ayalдар üzürlü olup kalganda kantip kılat? En çoğun köy. Kırgızstandagı elemez, bütün dünyadagı en çoğun köy. Ben oşada жүрgöndө uşul masele menin başım görüp. Sebebi
Ayallar bizde acılıkka көп барат. Az 40%, 30% ayallar барат. Парызды аткарайын деп атса үзүрлүү болуп калат, үзүрлүү мезгилинде таваф кылганга болбойт. А макул тазаланып тургандан кийин кылайын десе самолет келип калган. Кыргызстанга учуш керек кайра бияка. Азыр мурда 30 күн, 25 күнгө чейин болчу. Азыр 20 күнбү ушундай эле болуп калды. Не кылат? Себеби бул парызга байланыштуу нерселердин баардыгын айтып кетейин деп атам да, башка мезгилде дагы айтылынабы, айтылынбайбы. Ошого 3 жол бар. 3 жолдун эң жеңилинен баштайм. Себеби аял үзүрлүү болуп калдыбы? Ушу менен ушу маселени мен ошол жерде жүргөндө ажылык боюнча эң көп суроо мага берилет. Мурда чоак устаз чечет болчу ажылык боюнча. Чоак ажыдан кийин көп маселелерди мен чечкенге мүмкүнчүлүк болду. Себеби өтө оор маселелер болду. Адамдар мынтип туруп калды, адамдар ушунча миң ажынын жоопкерчилигин мойнуна ала албайм деп. Чечкиндүүлүк болуп, кээ бир маселелерди чечкенбиз. Ушул маселени чечүүдө 3 сунушту бердим. Биринчиси манифестти жылдыруу. Бул шар'ий маселе эмес, бул ажылыктагы эле мындай саясий кандай? Мындай жөн эле иш да. Манифестти жылдыруу. Манифест деген нерсе биздин Кыргызстандан барган ажылар чартер рейс менен барат. Самолет биздики деген сөз. Апарып таштайт, келетканыбызда кайра алып келет. Самолет биздики. Болгону самолетко мынча адам батат дейт. Ошону биздин штаб адамдардын списогун жазып, самолеттин ээсине берет, ошону манифест дейт. Канча адамды жазып бердиң, ошол кирет, ошону текшерип, печатын басып, самолетка чыгарат. Жөн эле барып, мен ажылык менен келген, биздики чартерлик экен десең, списокто карайт. Жоксуңбу, киргизбейт сени. Демек, чартер рейстеги манифест кимдин колунда? Муфтияттагы штабтын колунда. Каалаганын нары киргизип, каалаганын бияка чыгарса болот. Болгону бизге биринчи баргандар эрте кетет, эрте баргандар кеч кетет дегендай неме бар. Жазылбаган эреже бар. Айтылбаган, мында шариатта жок эрежечи. Биринчи азыр барып калышты го ажылар. Алар эрте кайтат. Ажылык бүткөндөн кийин кайтат. Кечирээк ажыга жакын баргандар кичине ибадат кылсын, кечирээк кетет. Ал деген нерсе бирөөнүн укугун тебелөө эмес. Болгону биринчи баргандар эртерээк барып зыяраттарын кылат. Анан бүттү. Ажылык бүткөндөн кийин дароо учуп келе берет. Кечирээк баргандар эми ал дагы жанагы чучу кулактын негизинде болот да. Бардыгы эле бирөөнү алдын коюп, бирөөнү арка кылбайт. Чучу кулак кылат, ош биринчи учат, жалабат экинчи ушинтип бөлүнөт. Кечирээк баргандар барып эле 1-2 күн туруп эле ажылыкка чыгып кетет. Ажылык бүтүп келгенден кийин анан зыяраттарын кылып, анан секин келет. Эми манифест бул муфтияттын колунда. Башкача айтканда штабтын колунда. Анан бир аял үзүрлүү болуп калды. Качан алар билет өзүнүн үзүрүн. 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин токтой турган болсо, мунун самолети эртең. Анан мурдагы 2 жумадан кийин кете тургандардан бир аял менен күйөөсүн алып келип мына киргизет. Сүйлөшсө болот да, ажылыгың бүткөндөн кийин Кыргызстанга эрте кетесиңби? Жаман качат. Жанагы балдары торпогу үйдө калган үйгө тез шашат го. Биздин ажылар ошондо ажылык бүткөндөн кийин тургусу келбей калышат. Себеби хадияны алган, теспилерди толтурган, жайнама, замзамды мынча неме мынандайлар тыккан, баардыгын ачып салба десең болбойт. Скотчтогон муну киргизген. Стартта турат, эртерээк кайра балдарды, туугандарды, кошунаны көрүш керек. Кээ биркилер мактанып барганда мен ажылыкка кеттим депчи. Кайра барыш керек да, мен келип калдым депчи. Анан ошондой адамдар бар. Ошондой десе ушундай эмес. Негизи адамдар эртерээк кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Мисалы үчүн 2 жумадан кийин кете турган адамды сен эртең кетип кал десең алар кетет. Анан кетпесе буйрук деле берсең болот. Себеби мындай болуп атат деп, аяктан бир семьяны алып келет дагы манифестке киргизет, буну бияка жылдырат. Ушул эң жеңил жолу. Анан кечирээк кеткичең бул тазаланат дагы тавафыл фарзын аткарат. Бул эң жеңил жол. Ушу менен биз амал кылдык. Чуак ажы муфтий мезгилинде ушу менен ушунун биринчи болуп мен сунуш кылып киргизгенбиз. Асан ажы ошондо неме болчу. Штаб башчысы болчу. Ошондой кылганбыз. Экинчиси мындан
жеңилирээк. Оорураак деген биз жеңилден башталат. Аялдар дары ичет. Дары ичет дагы айызын токтотуп туруп, барып таваф кылат. Айыз токтоду, болду, жуунат дагы барып тавафка таза болду. Анан тавафын кылып кетсе болот. Бирок бул жакшы эмес. Балки буну экинчиге, үчүнчүгө деле койсок болот эле, бирок шарият жагынан бир аз жеңилдек болгон үчүн экинчи орунга коюп атат. Бунун жаман жагы кандай? Аялдардын кулагына күмүш сырга. Кээ бирөө айтат да, эркектерге күмүш сырга дейт. Эркектерге күмүш сырга болбойт, аялдарга айтылат да. Эркектердин кулагына күмүш сырга дейт да, кээ бирөөлөрчү, андай эмес болот да. Аялдардын кулагына күмүш сырга, алтын эле сырга. Дары ичпеш керек. Манифестке сунушту бериш керек. Дары ичкенде бул айызды токтотпойт экен. Себеби Аллах Таала сенин кыздарга ушундай кылып жазылган да. Ал ошо келиши керек десең, сен дары ичесиң, медициналык жактан көрдүң деп коёр да. Анан мен аны врачтар менен иштешип жүрөм, аны изилдеп чыктык. Но дары ичкенде, дары сатылат. Эски китептерибизде да келген ушул маселе. Дары ичсе, ошол чындап токтотобуз, токтотот. Бирок ал деген нерсе айызды токтотуп койбойт экен, гормонду бузат экен. Мен гормон бузулганда баягы келип аткан айыз токтоп калат экен. Анан токтой эле калбай, андан да катуу келип калат экен. Мен 2-3 маселеге ошо өлүп калайын деди бир аял, эки аял. Дары ичкенден кийин наоборот токтобой калган. Больницага апарабыз, жат токтобойт, көрдүм. Кан кетип, баягы немени бузган да. Анан Рияттан врачтарды чакырып атып, араң токтотту. Жана кыз бир 6 күндө, 5 күндө вообще болбой калды жүрүп. Ошон үчүн аялдар дары ичпей эле коюш керек. Жана жолу бар, манифестти кылсын. Манифестти жылдырса мүмкүнчүлүгү болот. Манифестти жылдырса болот. Анан жок десем, мен өзүм ишенип атам деп, кээ бирки медициналык немеси бар, мен ичип токтотом десе, фарызды аткарса болобу, дары ичип токтотур болот. Бирок шариятыбызда макрух деп эсептелет. Өтө коркунучтуу нерсе. Үчүнчүсү бул оорураак. Ошол айыз боюнча эле баягы кан акпай турган кылып бир нерсени таңаттагы жуунуп туруп ошол айыз бойдон табылат. Неге? Себеби бул парыз, буну аткарып калбаса, бияка келе берсе кайра барабы, барбайбы Кудай билет да. Аткарыш керек. Бирок бул аткаруу арам болуп эсептелет. Себеби шариятыбызда мечитке кирүү арам болот, айыздар. Таваф кылың, андан да мешит арам. Бирок парыздан кутуласың, сен кутуласың. Ошон үчүн алхамдулилла, Ханафи мазхабтын башка мазхабтардан айырмасы, тавафта дараттуу, таза болуу Ханафи мазхабта важип. Башка мазхабтарда, жана мазхаб кармабагандарда фарз. Демек, аларда тиги жуунуп алып кылсаң деле парызың өтпөйт деген. Бизде өтөт. Себеби ал важип да, тазалыкты күтүү. Таза болуп таваф кылуу важип. Важипти таштап таваф кылсаң фарыздан кутулган болосуң, бирок төө союш керек болот. Штрафы. Эң чоң жаза төө. Төө союш керек болот. Аялдардын тавафтагы маселеси мына ушул үчөө. Эң оор жеңилден айттык. Эң жакшы манифест. Не кылыш керек? Мурдагы рейстегиде бияка жылдырыш керек, бияка жылдырса. Кээ бирки адамдар бар да, бактажым бар, монда отурат, сахабадай болгон машалла. Бул киши Кабада көбүрөөк жүргөн. Адамдар 10 күнгө умрага барып чарчап кетсе, бул 1 айга, 1,5 айга барат. Умрага баргандачы. Ошого окшогон таква инсандар бар да, көбүрөөк жүрүп ибадат кылам дегендер. Ошолорду бияка калтырып, анын ордун бияка жылдыртып, не кылса, манифестти жылдырса болот. Аялдардын зиярат боюнчагы тавафы зиярадагы маселеси ушу. Демек 3 фарз бар экен, 3 фарзды аткаруу милдет. Андан кийинки вужубуху, андан кийин эми ажылыктын важиптарына келдик. Вукуфу жам'ин. Бул Муздалифада вукуф кылуу маселеси. Бизде вукуф экөө бар. Вукуф деген туруу деген нерсе. Арафатта туруу бар, бул парз. Муздалифада туруу бар, бул важип. Ошону айтат. Ва важибуху вукуфу жам'ин.
Эми качан туруш керек? Анын убактысы канча? Парыздыкын айттык, пешин убактысынан баштап эртесин багымдатканга чейин дедик. Бул качан десе, Муздалифа күнү, Арафаттын түнүндө шамдан кийин Муздалифага келишет. Демек, Арафаттын түнү шамда Арафаттан чыгып келип туруп Муздалифага түнөш керек болот. Бул түнөш өзүнчө важип. Вукуф өзүнчө важип. Түнөш өзүнчө важип, вукуф туруу өзүнчө важип. А вукуф качан башталат? Муздалифанын багымдаттан кийин башталат. Багымдаттан кийин күн чыкканга чейин. Ушул мезгилде турбай калса, бирөө түндө кичине жатып кетип калса, анда кой союш милдети болот. Бирок шариятыбызда жеңилдиктер каралынган. Оорукчандарга, аялдарга, жаш балдар барлар түндө бир аз туруп кетип кала берсе, мойнунан сакыт болот. Эреже үзүр себеби менен важиптар ташталынса, эч кандай милдет кой союлбайт. Үзүрү жок важипты таштаган болсо, ошол гана кой союш керек болот. Ошого Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Аббасты кээ бирки жаш балдар менен, аялдар менен кошуп Минага жиберип ийген, айда түнөбөстөн эле. Укуф ушуну көп адамдардан көрдүм. Ушу Муздалифа күнү түндө түнөө гана важип дейт экен, вукуфту билбейт экен. Вукуф багымдаттан кийин башталат, күн чыкканга чейин. Ошол себептен дүйнөдө багымдатты исфирар кылып, башкача айтканда таң аттырыбыраак окуу мустахаб болот, любой жерде. Күнчө жана жарык киргенден кийин багымдатты окуш эмне болот? Мустахаб Ханафи мазхабта. Ушул күнү гана бил галас. Караңгыраакта багымдатты убактысы киргенде дароо окулат. Эмнеге десе, жана вукуфта көбүрөөк дуа кылыш үчүн. Күн чыкканга чейин дуа кылынат. Себеби ал дуа, ал мезгилде кылынган дуалар кабыл болот. Бизде Арафат күнү пешинден кийин күн батканга чейин же болбосо багымдатына чейин дуа кылыш керек дедик го. Бул да ошо дуа кыла турган мезгил. Ал Муздалифада кылынган дуалар кайтарылбайт. Ошон үчүн адамдарга убакыт дуа кылуу көбүрөөк болуш үчүн багымдат киргенден кийин вукуф башталат. Ошол күнү мустахаб галас менен окуу. Башкача айтканда караңгыда окуп башталат. Багымдаттын убактысы киргенде эле дароо багымдатты окуп туруп, адамдар дуага күн батканга чейин. Күн чыгайын деп калгандан анан Муздалифадан жөнөп, күн чыгартып чыгып кетет ошол жерде. Мындайча айтканда күн чыкканга чейин дуа кылынбайт. Дуа кылды күн чыгайын деп атканда ушу кетип эле дуа кылып, Муздалифадан ушу күн чыгышы менен чыгып кетиш керек. Ошол эмне? Ажып болот. Эмне себептен Арафатта жана айтабыз деп Арафат күнү эки намаз бирге окулунат. Эки намаздын бирге окуган жылга талаш. Биз ошакта окуп жүргөн мезгилде айтканбыз. Эки намазды толук окуш үчүн келет, просто кыска айтып кое берейин. Намира деген мечитке барылып, ошол жерде имам менен окуса, эле биздин чатырларда окуса, ар бир намаз өзүнүн убактысында окулуш керек. Бирок былтыр алымдар кеңешинен чатырларда деле окуса боло берет дептир. Мен туура көрбөдүм. Себеби биздин Ханафи мазхабында эч ким ошого фатва берилген эмес. Биз бир нерсеге фатва бере турган болсок, сөзсүз түрдө бир китептерден таап чыгышыбыз керек. Ушундай болгондо ошо Абу Ханифанын шакирттерине фатва берилип, чатырларда деле эки намазды бириктирип окуса болот десе, анан ошону алсак болот. Анан биз ал даражага жете элекпиз. Ошого кайра жакшы болот. Ар бир адамдар өзүлөрү өзүнүн убактысында окуй берсе. Айтайын деген маселе эмне себептен эки намазды Арафатта жам кылыш сүннөт деген маселе келди десе, көбүрөөк дуа кылыш үчүн асыр менен пешин тезирээк окуп бүтүрүп коет да, пешин убактысында күн батканга чейин дуа кылыш керек. Ошон үчүн Муздалифада эмне себептен бил галас окулунуп атат, шам багымдаттын убактысы киргенде эле адамдар көбүрөөк дуа кылганга жетишип калсын деп. Себеби пешин багымдат окулунбаса, вукуф башталынбайт. Вукуф парыз намаз окулунгандан кийин башталат. Ошон үчүн аны эртерээк багымдаттын убактысы кирер менен дароо окуп алып туруп, сүннөт менен парызына, сүннөт калбайт, анан кийин вукуфка турулат. Себеби адамдардын көбүрөөк дуа кылуусу үчүн дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат, буну Бухари, Муслим дегеле бардык кутубу ситта риваят кылган. Урват ибн Мударрис деген сахаба риваят кылат. Мен шахида салатана. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айттыра,
Men şehide salatana. Kim biz menen bagımdatda okugan bolsa deydi. Muzdalifada turup aytadi da bunun için. Men şehide salatana hadihi. Bagımdattın vaktini aytdı da. Ve vaqafa ma'ana hatta nadfa'a. Muzdalifadan biz menen vukuf kılıp ketkenге çeyin. Fakat vaqafa bi Arafat'a qabla zalik. Andan burada Arafat'ta turu gerek. Arafat'ta turuş gerek. Arafat'ta turu Muzdalifa geretpayız ha. Qabla zalika leylen aw naharan. Oşun için ayttık. Arafat'ın turusu peşinin vaktinden başlap Şamga çeyin. Anan Şamdan giyin geç kalgandarga bagımdatqa çeyin. Şunu unutup şunu ayta keteyim. Emne sebepten aytты ауыз. Peşinin vaktinden başlap Şamdın vaktisine çeyin degen. Al Şamga çeyin Arafaga turgandarga mildeti. Biri Şamdan giyin gelip kaldı Arafaga. Жоғалып келіп. Шамдан кейін келсе, ал ошол geç kalгандар багымдатка чейин кирип чыга берсе боло берет деген сөз. Бирок багымдатка чейин туруш милдеттүү эмес. Шамдан кийин деле турса, Арафатта турду болуп эсептелет. Бул Шамга жетпей калгандар. Шам окулгандан кийин Арафатка келип калса деле, ошо багымдаттын эртеси күнкү багымдаттына чейин Арафага кире берсе, Арафаттын парызына илештүү болуп эсептелет. Искен Палван деген бир ажы бар болчу. Чоак ажынын досу, Асан ажынын досу, биз урмат кылган таква киши болчу. Өтүп кетти ковидте. Ошол киши автобус менен ажылыкка апарган мезгилдерде биз барган мезгилде элдер ажылыкка автобус менен барат болчу. Мен 2004-2003-түн акыры 2004-тө бардым. Кыргызстандыктар автобус менен барат болчу. Анан Искен Палван, Искен ажы жылыга ажылыкта автобус менен апарат. Ол киши жок да. Искен Палван быйыл жетпей калыптыр, жетпей калды. Жолдо бир нерсе болгон ошосу Арафатка келип калчу да. Шамга жакын калганда Арафатка кирип келип калды автобус менен. Эми ушундай болуп бирөө кеч калып кала турган болсо, кандай себеп болду мен билбейм. Эгерде Шамга чейин келип кала турган болсо, болду. Шамды окуп туруп Муздалифа чыгып кете берет. Шамдан кийинки келгендер жок болбойт эмес. Шамдан кийинки келгендер деле Арафатта турду, багымдатка чейин боло берет турса. Ошон үчүн эмне деп атат? Вaqafa bi Arafat'a qabla zalik. Muzdalifaga kelгенге чейин Арафатта турган болушу керек. Лейлен ау нахаран. Пайгамбарыбыздын хадиси. Лейлен ау нахаран. Күндүзү болсун, түндө болсун дейт. Демек, күндүзү келгендер Шамга чейин турат да кете берет Муздалифага. Түндө келип калгандар багымдатка чейин убактысы бар деген нерсе. Faqat tamma hajjuhu. Arafat'ta turup koydu, acısı толук болду дейт. Бул эмне? Эң негизги парз аткардым дейт. Бирок али тавафы зияра бар. Ал болду тавафы зияраны кыла берсе боло береби бул хадис менен деген маани чыкпайт. Болгону faqat tamma деген нерсе эң негизги парз кылып алдың. Эми могу тавафы зияраны экинчи парздыгы. Өмүрүң өткөнгө чейин кылсаң деле боло берет деген сөз да. Негизги парзды аткарып алдың деген сөз. Вaqafa ma'ana hatta nadfa getirik bi wa qada tafasahu deydi. Эми болду эми баягы ихрамга кийгенде тырмак албаш керек, сакал мурдуң кыскартпаш керек, колтугуң кыскартпаш керек деген нерселер бар да. Жуум жана самынданып жуунбаш керек, шампунь колдонбош керек деген. Болду эми жууна берсе, тырмактарын ала берсе болот дейт. Немесин ташын аткандан кийин. Эми бул хадисте кыскача айтылып койгон. Ошон үчүн мен таң калам да, жанагы biz hadisten alıp durup hükümdörдү çıkarabız degендер. Мына hadis менен сенин акылың 100% жетпейт да. Буга муштахид мутлак гана башка хадистерди алып келип сахабалардын амалдарын алып келет. Эгер şu hadis менен амал кылам десең, эмне болосун? Тавафыл зияра фарз эмес дегенди чыгарсаң болот. Себеби тамма хаджуху деп атпайбы? Ва qada tafathahu анан кийин өзүнө зыян берген кирлерди кетире берсе болот дейт. Ал таш тартканда айнанан кетириш керек. Birinci şaytanга birinci taşın atkandan keyin anan koyun soyuluş gerek. Anan çaçın alasın. Allah bu жерде айтылган жок. Demek bir hadiste alıp alıp öyle hüküm çıgaram desen pişasın. Bunu Safa Marwa vacip bolat. Safa Marwa var o. Vaqtısı vacip. Mesela başkaça aytkanda kechiktirseңдер болот, эрте кылсаң да болот. Азыр важиптер неге айтабыз? Фарзын айттык да. Muzdalifada turgandı tündө ayallar, жаш балдар кетип калса болот дегенди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сауда деген аял болгон.
Sauda radhiyallahu anha мындай толугураак аял болгон экен, анан мына кыйынраак болгон экен. Анан ошол аял пайгамбарыбыздан үзүр сурап, мен кете берсем болобу, кыйналып кеттим дегенде, Ибн Аббасты башчы кылып, анан анча-мынча жаш балдар менен Минага жибербейген. Анан ошондон өкүм алган аялдар, кары картаңдар, оорукчандар, кээ бир аял Муздалифада ачык асманда жатабыз да. Мурдагы бир сабакта айткам, Муздалифадагы жаткан уйку дүйнөдөгү эч бир жерде жок, эч бир гостиницаңда жок. Андай эсел жок. О 8 жылдыз гостиницада жатсаң деле Муздалифада жаткандагыдай эс албайсың. Бирөө ажылыкка кетип аткан болсо эстеп койсун. Муздалифанын багымдатында мага WhatsAppка жөнөтүп койсун. Чыта сен айттың эле, кечкурун нормально уктай албадым депчи. Эми ичиң ооруп атса билбейм. Бирок мындай нормальный, мындай жакшы болуп туруп уктаган адам Муздалифадагы уйку эч жерде жок. Андай сонун уйкучу. Эмнеге десе, ошол жерде кул, пенде Аллах Тааланын буйругун аткарып ачык асманда жатат. Айыр таш бир тоон эле мынтип кашагалап койгон, койлорду камагандай кылып киргизип коет. Бол ошол жерде багымдатка чейин турасың, багымдаттан дуаң кыласың, автобустар келип алып кетесиң. Ошол жерге Саудия мамлекетинин мүмкүнчүлүгү барбы? 5 жылдыз гостиницаларды салып акчасын алганга болот, бирок андай кылбайт. Ажылыктын баягы даамы ошол жерде. Ошол жерде таштарымда мындай кылып, акылың бар болсо жай намаз алып алган болосуң, акылың жок болсо ихрам менен барып алган болосуң. Жаңы баргандарчы, эгер бир ажы башчы эскертпесе, түгүнгө жай намазыңды саласың, тапичкени башка коесуң. Ба үстүнгө жабылган ихрамды жамынасың, башыңды жаппаш керек. Уктайсың ошол жерде. Андай сонун уйку жок. Чын айтам. Мен 15 жыл ажылык кылган болсо, ошол Муздалифадагы уйкуну эми ушундай бир кокустук болуп калды. Себеби ал жер суук болот, кыш болуп калат, боору болуп калат, башка болуп калат. Кары картаң, оорукчан башкаларга уруксат. Бирөөнүн кошуп берип ийесинде алып кетет. Бир жолу ажылыкта жүргөнүбүздө бир суроо пайда болду. Эгерде ушу кары картаңдар кетсе болот деп атат, бирок кары картаңдарды дагы бир тил билген, жол билген, түзүгүрөөк Манас шейхим окшогон же Майрамбек Алтынбек шейхим окшогон бирөө жетирип кетиш керек да анычы. Кампирлер өзүнүн жөнөтүүсүн кантип барат ал? Менен кантип апарат? Ызы чуу, мынандай машина. Башка бирөөлөр штабтагылар алып кетсе, алар вукуфка турбай калды, алар койсойуш керек деген маселе чыккан. Издеп отуруп тапкан ошону. Таап жооп бергенбиз. Бир китептерде келиптир, ошол кары картаң оорукчандарды бир дени сак, эч кандай проблема жок адам алып кетип, апарып жаткызса, болду ошонун өкүмүнө кирет экен. Штраф жок экен анда. Ошого эртең ажылыкка барганда штабтан бирөө машинеге салат дагы бисмилла деп ажыларды алган боюнча Минага кетип калса болот. Оорукчан, жаш, картаң, аял, эркектерди алып кетсе болот. Себеби жана эмне себептен айттык? Себеби ал жер таш, суук, шамал, жамгыр жаап ийген болсо, ялла, кыйын болот. Ошого кары картаңдар кетип кала берсе, дурус болот. Ага ошол Сауда энебиздин амалы жана пайгамбарыбызга уруксат бергендиги ошол далил катары болду. Анан тиги немени каяктан алып чыктык десе, Ибн Аббас радhiyallahu анху жаш жигитти кошуп берген экен. Ошого жанагы штабтан же болбосо мындай дени сагылы жана кары картаңдарды алып кеткенге бирөө кылынган болсо уруксат берилет. Айша энебиз радhiyallahu анха Сауда радhiyallahu анха уруксат сураганда уруксат бергенде Айша энебиз да ойлонуп кеткен. Мен да уруксат сурасам болчу экен депчи. Алла кеткиси келген экен, бирок уруксат сурабай, пайгамбарыбыз менен Муздалифада болуп андан кийин кеткен. Кийин Айша энебиздин айткан риваят бар. Фалайтани кунту астазину. Пайгамбарыбыз мен деле уруксат сурасам болмок экен деген. Ал деген нерсе баягы ибадат кылып атканда бул ушу атайын ушуну айтайын деп ушуну эстеп айтып атам да. Көр такыбалык болбош керек. Мен кетип кала берейин же мындай болуп атат десе, мунун ыйманы начар эмес. Айша энебиздей такыба, ибадатты жакшы көргөн адам аз. Жок.
Бирок мен да кетсем болчу экен деген себеби аял кишилер кыйналып калат экен. Ошого анан уруксат берилген. Эмге өкүлөр калса, Айша энебиз калган, ошого окшоп калса дагы болот. Демек, бирөө Айша энебизди айыптабасын шияларга окшоп. Ошондо кетип калайын деген экен, мен такыбаракмын, калышым керек эмес. Ооруп аткан болсо, үзүрлүү болсо кетсе, уруксат берилет. Ани Ибн Аббас радиаллаху анху бул хадисти Имам Бухари жана Муслим риваят кылат. Имам Бухари 1678 хадис, Муслим 1293. Не Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: "Кала ана мимман каддама Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям лейлатал Муздалифата мин да'фати ахлихи мин жам'i билейлина." Мени пайгамбарыбыз жумшап, ахл дегенден максат Сауда энебиз жана башка орусчандарды алып кетти деп айтат. Мына ушундан анан Ханафи мазхабтын алымдары дени сак адамдагы ошолорду алып кетсе болот деди. Васаи байна Сафа ва Марва. Анан ажылыктын экинчи парызы Сафа ва Марва тоосунун арасында чуркоодагы ажылыкта эмне болот экен? Вачип. Bir çoğun ele damıla uşul meselede bir kata gitti. Atını aytpaylı koyun. Sebebi acılık mezgilde bunu acılıktın Safa Marvası tavafı ziyarattan keyin kılınış gerek de şunu periyot kılıp koysan болады. Periyot kılsa болады. Başkaça aytkanda acılık baştalarda Safa Marvаны çurkap koysan keyin tavafты kılıp ölü үйüngө kete bersen болады. Ушунун кылуу жолун көп адамдар билбейт, кантип кылат. Анан бир дамыл ошентип фатва берип коюптур. Барып эле ушу кийиңер менен эле таваф кылып туруп, Сафа Марваны чуркап койсоңор, парыздыкы ниет кылып ошондон өтөт дептир. Анан кээ ажылар барып туруп, гражданский кийим менен таваф кылыптыр дагы Сафа Марваны чуркап коюптур. Сафа Марвада биздин кыргыздар чуркапсы, элдер таң калды. Сафа Марвада ажылыктан башка мезгилде ихрамы жок баспайт. Бир гана ажылыкта Сафа Марвада ихрамы жок басылат. Андан башка мезгилде Сафа Марвада ихрамы жок басылбайт. Бирок хажылык болуп элек биздин кыргыздар Сафа Марвада элдин баары карап жүрөт. Эмне себептен ажылыкта болот десе, ажылыкта шайтанга, чоң шайтанга ташты аткандан кийин кой сойлат, чачты алгандан кийин болду. Гражданский кийинип алып эле келип таваф кылынат, фарыз тавафты. Андан кийин сайгылат, ошондо муну кийим менен деле сайгыла бересиң. Бир гана ушул абалда сайгылат. Башка мезгилде Сафа Марва гражданский кийим менен кылынбайт. Ажы башталып элек биздин кыргыздар чуркап элдер таң калып калды. Эмне фатва берип койгон? Ошол сайыны период кылып койсо болот дегенге барып гражданский кийим менен таваф кылганда сайында чуркап койгон. Бул өтпөйт. Өтпөйт. Биринчиси уят болосун элдерге. Туура эмес мезгилде жүрөсүң да. Экинчиси элдер таң калып карап атат. Азыр китеп окугандар көрүп атат да, бул эмне жүрөт булар депчи. Экинчиси ал өтпөйт. Эртең калып кетсе, важыбын калып кетет. Бул мен кылып койгом деп келет. Ошон үчүн ажыларга терең түшүндүрүш керек. Эгер бир адам мен Сафа Марванын важипти период кылып коем десе, баягы ажылыкка ихрам кийет го. Муздалиф Минага чыкканга, Зулхижжа айынын 8-inde ихрам кийип, лаббайк Аллахума лаббайк дегенден автобус келет, элдер Минага чыгат да. Ошо Минага чыкпастан туруп, ихрам менен барып, нафил таваф кылып туруп, анан ажылыкты Сафа Марвасын чуркап коюп, анан Минага чыкса, ошондо период кылса болот. Андан башка мезгилде болбойт. Жада калса, жөн эле нафил ихрам кийип туруп, Сафа немеге микатка чыгып туруп, таваф кылып туруп Сафа Марваны чуркасаң да жарабайт. Анын умра болуп калды аныңчы. Сафа Марваны период кылыш уруксаты ажылыкка кийген ихрам болуш керек. Ажылыкка ихрам кийгенен барасынан нафил таваф кылып туруп, сайын чуркап койсун, ниетиңде эмне ажылыктын Сафа Марвасы десе болот. Эмне себептен муну период кылып коюп атат? Эртең вообще оор күндөр келет да. Ажылыкта барып Арафатта тургансың, андан кыйналып Муздалифага келгенсиң, түнү менен Муздалифада жаткансың, бирок эртең менен кайра Минага келгенсиң, шайтанга таш аткансың, андан кийин Маккага келесиң 7 километр, 8 километр, адамдар жыш мезгилде таваф кылдың 7 жолу. Эми спортсмениң деле сынат о жердечи.
Анан элестетиң 60-70-деги аялдар, аксакалдар эмне болду дейсиң. Ошону бүткөндөн кийин бүт эми Сафа Марва бар десең ыйлап ийет да андай. Ошончо Сафа Марваны алдын кылып койсо болот. Бирок биздин ажы штабта ушул нерсе мындай кылынбай келип атат. Шуну кылып койсо себеби баягы күч мезгилиңде баягы барды мынтип турат да. Барып сразу ихрамды кийип туруп, группа менен тез барып, сааттар бөлүнөт. Минага ташый турган автобустардын убакыттары белгиленет бизге. Мисалы үчүн ажы башчыларынын аттары жазылат да, сен 5-чи гостиницадан түнкү саат 2-де даяр бол элиң менен дейт. Сен 4-те даяр бол, баарын списогун берип коет. Демек, кечирээк кете тургандар, мисалы үчүн түнкү саат 3-те кете тургандар бошсуң да сен. Ихрамды асырдан кийин кийип туруп барып, нафил таваф кылып, сафасын чуркап койсо болот. Ошону тартипке салыш керек. Азыр салын элек ошо. Себеби эртең кыйын күндө буттар болбой калган мезгилде Сафа Марва бар десе кыйналып кетет да адамдар. Себеби Муздалифадан көбүнчөсү Муздалифадан Минага жөө келет адамдар. 4 километр. Минага келип чатырларга кийим таштап ташка барасың. 5 километр, 4 километр. Ташты аткандан кийин Кабага түшкөнүң 4 километр, 3 километр. Анан таваф кыласың, ал бир 3 километр. Анан Сафа Марва бар да. Ошого эмне кылыш керек? Шуну бир ажылык немесинде штаб орунга алса, автобустар тартиби менен келгендер, кечирээк келе тургандар, эртерээк ихрамды кийип, мисалы үчүн бирөө эртең менен саат 9-да же 8-де кете турган болсо, бамдаттан кийин барып бүтүрүп келип калса болот да. Анан бир коркунучтуу жери бар, биздикилер барып жоголуп кетет да. Ихрам кирип ажылыкка чыгабыз деп атканда ажысын таппай жүрсө, ал дагы проблема. Бирок мен ойлойм, жанагы эртерээк барып Каба менен таанышып, сонун болуп, күнүгө барып келип намаз окуп аткандар бар да, 10 күн, 15 күн эртерээк баргандар бар да. Ошолор билип калды. Барды бар тавафын кылып, сайысын кылып келип калса, жакшы болот. Бул эмне? Жакшыраак болот. Себеби Саи менен Сафа менен Марва ажылыктын важиптеринен калтырбаш керек болот, а? Аллах Таала Кур'анда эмнеде? Инна Сафа вал Марвата мин шааириллах деп айтты. Аллах Тааланын белгилүү күндөрүнөн ошол күнү эмне кылыш керек? Сафа Марва. Андан кийинки ажылыктын важибы убакыт аз калдыбы? Рамиюл Жимар. Таш атуу. Таш атууда көбүрөөк маселеге токтолушубуз керек. Ушул жерден токтоп турайлы, суроолор бар экен, суроого жооп берели. Кул жейминдет куйрукту Кудай билет буйрукту дегендей, мен ушул ажылыкка чейин ушуну бүтүрүп ийген аракет кылайын дедим. Эки сабагыбыз болбой калды да. Ошого эмки сабагыбызда биз ажылык бүтүп аткан мезгилде айтып калабызбы? Көрөбүз эмичи. Ушул жерден токтоп тура берели. Ва саллаллаху таала хайр халк Мухаммад ва аля али ва асхаби ажмаин. Анан ажылык маселесин былтыр дагы ушундай сабакта айтып, YouTube'га киргизип койгонбуз. Ошону дагы көрүшсө болот, а? Бүгүнкүсү жаңы ушул.